Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен тааныштырып, Прага студиясында Элиза Кененбаева. Еврокеңеш Казакстанды адам укуктарын сактоого чакырды. Шаршембиде Казак президенти Нурсултан Назарбаев Евро биримдиктин төрагасы Дональд Туск менен жолукту. Эки тарап саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле Назарбаев Европа кеңешинин башчысы Жан-Клод Юнкер менен жолуккандан кийин эки лидер журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. J'ai évoqué les problèmes qui se posent en matière de droits de l'homme au Kazakhstan. Мен жолугушууда Казакстанда адам укуктарына байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрдүм. Мен президент Назарбаевди 30 жылдан бери билем жана ал бул көйгөйгө сезимтал мамиле кылат деген ойдомун. Анын ичинде сөз казак бийлиги менен чет элдик бейөкмөт уюмдардын ортосундагы мамилеге байланыштуу болуп жатат. Ушулайда Казак Мажлиси Казакстан менен Еврокеңештин ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча кеңейтилген макулдашууну ратификациялаган. Бүгүн президент Назарбаев Вашингтондо баштала турган ядролук коопсуздук боюнча дүйнө лидерлеринин 2 күндүк саммитине учуп кетти. Германиянын тышкы иштер министри Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Франк-Вальтер Штайнмайер өзбек бийликтерин адам укуктарын сактоого чакырды. 30 мартта Борбор Азия өлкөлөрүнө сапарын баштаган Штайнмайер алгач Ташкентке келип, президент Ислам Каримов менен жолукту. Немис делегациясынын курамында Бундестагтын депутаттары, маданият ишмерлери жана ишкерлер да бар. Соңку 15 жыл ичинде Өзбекстанга Германиядан жалпысынан 784 миллион долларлык түз инвестиция жана насыя тартылган. Бүгүн министр Штайнмайер Бишкекке келип, өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Немис министри чөлкөмдөгү сапарын Тажикстанда жыйынтыктайт. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун дүйнө мамлекеттерин массалык миграция кризисин чечүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Бул тууралуу башкачы 30 мартта Женевада өткөн качкындар көйгөйүнө арналган эл аралык конференцияда билдирди. Ал ошондой эле 2018 жылга чейин 500 миллионго чукул сириялык качкындарды ар кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүүгө көмөктөшүүнү суранды. Женева конференциясын Улуттар уюмунун алдындагы качкындар боюнча агенттик уюштурууда. Февралда өткөн ушундай эле жыйында дүйнөлүк державалар миграция кризисин чечүү үчүн 11 миллиард доллар бөлүүгө убада кылышкан. 30 мартта жарыяланган расмий маалыматтар боюнча ушул жылдын февраль айында Түркияга келген чет элдик туристтердин саны 10% азайды. Бул акыркы 10 жылдагы эң төмөн көрүнүш болуп эсептелет. Москва менен Анкаранын алакасы татаалдашкан соң орус туристтеринин саны 2 эсе кыскарган. Ал эми соңку айлардагы жардыруулар чет өлкөлөрдөн келген туристтердин азайышына салым кошту. Январь айында Стамбулдун чок ортосунда болгон жангечтинин жардыруусунан Германиянын 12 жаранын абыт кеткен. Ал эми марттагы Стамбулдагы Истиклол көчөсүндөгү теракт 3 израилдик жана 1 ирандык туристтин өмүрүн алды. Израиль, Кошмо Штаттар, Британия жана башка бир катар өлкөлөр өз жарандарын Түркияга барбай турууга чакырышты. Аналитиктердин баасында быйыл Түркиянын туризмден тапкан кирешеси 25%га кыскарышы ыктымал. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадта эң чоң базарлардын бири Дайхан толугу менен түрттүрүлүп жабылды. Бул тууралуу базардагы соодагерлерге эскертилген эмес. Болгону жаңы базар шаардын сыртында Ашхабадтан 10 чакырым алыс жерге жайгашаары айтылды. Дайхан базары түрттүрүлгөн соң баш каладагы азык-түлүктүн баасы 2 эсе кымбаттады. Шаардыктар Ашхабадтагы дагы бир нече базар жабылаарын айтышууда. Мындай кескин чаралар 2018 жылы Түркмөнстанда өтө турган Азия оюндарына көрүлүп жаткан даярдыктын алкагында жасалып жатканы кабарланууда. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарега Азаттык чекиткейжи, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.